Сиз көрүп баштаган BBC саламатсыздарбы? Лондондон дүйнөнүн чар тарабынан келген соңку жаңылыктар менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. Альпы тоосундагы учак кырсыгында каза тапкан 150 киши үчүн аза күтүү башталды. Жакын өлкөлөрдүн лидерлери кырсык аймагына барышты. АКШ Оган президентинин Америка аскерлерин Афганистандан чыгарбай туруу өтүнүчүнө макулдук берди. Роботтор менен тил табышуу. Келечекте жашообуздун бир бөлүгүнө айлана турган машиналарды кантип коопсуз кылабыз? Франция, Испания жана Германиянын лидерлери немис учагы кыйрап түшкөн Альпы тоолоруна келишти. Шейшембедеги кырсык борттогу 150 адамдын өмүрүн жалмады. Лидерлер маркум жүргүнчүлөрдүн жакындары жана куткаруучулар менен жолугуп жатышат. Испания кырсыктын курмандыктары үчүн 1 мүнөттүк жымжырттык менен кошо 3 күндүк улуттук аза күтүү жарыялады. Бул учакта 10 өлкөнүн атуулдары болгон. Францияда Альпы тоолорунда кар аралаш жамгыр жаап жатса дагы издөө иштери жүрүүдө. Тик учактар кишилерди жана учактардын сыныктарын издеп жатат. Аэробус 8 мүнөт жерди көздөй кулашына эмне себеп болгону белгисиз. Коктулардын биринен учактын кара кутучасы табылды. Башка бөлүктөрү дагы чыгууда. Ce sont les informations qui me sont communiquées. Elle est endommagée. Биздеги маалыматка ылайык кара куту сынган экен. Бирок аны оңдоп маалыматтарын иликтөөгө мүмкүн, деди министр. Жакындарынан айрылган үй бүлөлөр кырсык болгон жерди көрүүгө келери айтылууда. Кöln шаарында германиялык авиакомпаниянын штабында курман болгондорду эскеришти. Аталган компания алгачкы жолу ушундай кырсыкка кабылып отурат. Түндүктөгү Халтern шаарчасында болсо бир мектеп аза күтүүдө. Анын 16 окуучусу жана 2 мугалими каза болду. Алар алмашуу программасы боюнча Испанияда бир апта болуп, Германияга кайтып келатышкан эле. Мектеп жабык, окуучулар чогулуп эскеришүүдө. Биз эмне болгонун түшүнө албай, укканыбызга ишене албай, силейип эле калдык. Ушундай оор абалда жакындарынан айрылгандарды колдоого аракет кылып жатабыз. Кырсыктаган учак бет алган Дюссельдорф аэропортунда иш уланууда. Жүргүнчүлөрдүн ысымдарын тактап жатышат. Азырынча 67 немис, 40тан ашуун испан, 3 британдык жана 2 австралиялык болгону аныкталды. Ошондой эле казакстандык опера ырчысы Олег Брыжак аялы жана баласы менен кошо курман болду. Афган президенти Ашраф Гани АКШ конгрессине кайрылуусунда Афганистан үчүн өмүрүн берген 2000ден ашуун америкалык аскерге өлкө түбөлүк карыз экенин билдирди. Афганистандагы Америка аскерлеринин жарымына чукулу кийинки жылга чейин ооган жерден кетпей турган болду. Ак үйдүн айтымында буга чейинки план Афганистандын президенти Ашраф Ганинин өтүнүчү менен өзгөрдү. АКШга келген Ашраф Гани өлкөсү кандай көйгөйгө туш келсе да, ал Американын колдоосун алууга татыктуу лидер экенин президент Обамага көрсөтүүнү көздөйт. Америкалык аскер күчтөрүн чыгаруу маселесинде Талибан коркунучу басаңдабай жатканын эске алуу зарыл экенин президент Гани белгиледи. Барак Обама буга жообун айтты. Мен учурда өлкөдө жайгашкан 9800 аскерибизди жылдын соңуна чейин калтырат туралы деп чечтим. Бир кезде саны 101 миңге жеткен америкалык аскерлерден азыркы күндө Афганистанда 10 миңге жакын эле калган. Барак Обаманын президенттик мөөнөтү аяктаганча 1,000 жокер калышы керек. Афганистандын президенти аскерлер кала турат дегенге ыраазы болду. Аскерлер 2015 жылдын аягына чейин турган учурда биз реформаларды ыкчамдатып, Афган коопсуздук күчтөрү мыкты жабдылган, машыктырылган, өз милдетин так аткарган күчкө айланышына жетишибиз керек. Афган согушунда Америка 2200дөн ашуун жокеринен айрылды жана америкалык салык төлөөчүнүн $1 триллион ашуун каражаты жумшалды. Сиз көрүп жаткан BBC эми алдыдагы 1 мүнөттө эл аралык башка кабарлардын кыскача топтому. Йеменде президент Абд Рабу Мансур Хадинин кайда экени белгисиз болууда. Өкмөткө каршы козголгончулар анын Аден шаарындагы жаңы базасын курчоого алганы кабарланды. Президенттин жактоочулары Хадинин өлкөдөн качпаганын айтып жатышат. Нигериянын согушкерлерден бошотулган бир шаарында 11 жашка чейинки 500 өспүрүм дайынсыз жоголду деп кабарланып жатат. Бирок өлкө армиясы бул маалыматтар так эмес экенин, аларды текшерип жатканын айтууда. Дамасак шаарындагы соодагер балдарды Боко Харам тобу чегинип жатып ала кеткен деп айткан. Исламчыл согушкерлер бир айдан бери ээлеп турган шаарды марттын башында Нигер жана Чаддын күчтөрү бошоткон эле.
28 өлкөдө жүргүзүлгөн иликтөө булганган аба менен инфаркт, инсульт сыяктуу кокустан кармаган оорулардын ортосундагы байланышты аныктады. Британиянын медицина журналына жарыяланган тыянакка ылайык, өзгөчө кирешеси аз өлкөлөрдө аба булганган сайын оору күчөгөнү тастыкталды. Индияда 2 жашар кыз жаа атуу боюнча улуттук рекорд койду. Доли Шивани Черукури сынакта 200 упай топтоп, Индиядагы эң жаш жаачы аталды. Индиянын рекордтор китебинин өкүлдөрү ага алтын медаль тапшырышты. Бул табылга келечекте ар бирибиздин үйүбүздө болуп калышы мүмкүн. Ал түгөл биздин унааларды дагы айдап калышы ыктымал. Айтор бир кездерде кинолордо гана көрүп келген роботтор дүйнөсү азыр тездик менен өнүгүп жатат. Жакын арада Британиянын өкмөтү бул тармакта жол баштоочулардын бири болуп планын жарыялады. Эдинбургдагы лабораторияда изилдөөчү дронду учурду. Аппарат жолун өзү таап, башка 2 аппаратка жол көрсөтөт. Башкача айтканда булар бири-бири менен сүйлөшүүдө. Акыл эстүү роботтордун заманы деп элестетсеңиз болот. Булардын кийинки мууну адамдар менен иштешүүгө жарамакчы. Маселе аларды коопсуз кылып, өзүбүздү да роботторго көндүрүү. Окмуштуу колун роботко жаңсааса, ал нары жылып кетти. Роботту жанындагыларды оорутуп албаска көндүрүп жатышат. Коопсуздуктун негизи ушул эмеспи? Робот кол дептерди алды. Ал окмуштуунун колундагы нервтерди сезип, ал эмне кылгысы келгенин алдын ала чечмелейт. Бирок ошентип жатып, роботтор көзөмөлдөн чыгып кетпейби? Азырынча мындай коркунуч жок. Электрониканы биз бекемелей көзөмөлдөй алабыз. Болбой баратса, өчүр деген кнопка бар да. Роботтор көп эле жерде колдонулат. Шотландияда мисалы оор нерселерди көтөрүшөт. Кытайда ресторанда тамак ташыйт. Конгодо жол тартибине көз салат. Бирок бул аппараттар кишинин ордун ээлеп кетет деген кооптонуулар жок эмес. Бул кайда барып такаларын мен билбейм. Бул технология келечекте эмнеге жетерин эч ким билбейт. Ошондуктан ар бир кадамын карап, өзүбүзгө пайда алгыдай кылышыбыз керек. Роботтор келечекте биздин жашообузду жеңилдете алат. Бирок биз алардан кооптонбогудай болуубуз зарыл. Эми футбол жаңылыктары. Манчестер Юнайтеддин убактылуу чабуулчусу Радамел Фалкао туруктуу ойной турган клуб караштырып жатканын айтты. Өзүнүн мурдагы формасына келе албай жаткан 29 жаштагы футболчу үчүн соңку сезон ийгиликсиз болду. Колумбияда жүргөн спортчу Юнайтеддин тренери менен дале жакшы мамиледе экенин, сезондун акырына чейин өзүн көрсөтүүгө аракет кыларын билдирди. Англиянын футбол биримдигинин башчысы 2026 жылдагы дүйнөлүк чемпионат үчүн ат салышууга даярдыгын, бирок бул ФИФАнын азыркы президенти Сеп Блаттер кызматтан кеткенде гана ишке ашарын айтты. Англия 3 жылдан кийин өтүүчү чемпионатты Орусияга отуруп жиберген. Бул чечим коррупция менен коштолду деген дооматтар бар. Англия курамасынын тренери Рой Ходсон болсо ачууланып жатат. Ал фотографтарды тыңчылык кылды деп айыптап чыкты. Көрсө фотографтар анын кол дептериндеги жазууну тартып алышкан экен. Анда жума күнү Европанын тандоо турундагы Литва менен беттеште чабуулчу Харри Кейн оюнга чыгары жазылган. Тоттенхамдын бул оюнчусу курама командада ойной элек болчу. Жаңылыктардын соңунда Бразилиядагы автобус жүргүнчүлөрүн кырсык кантип капыстан тооруп калганын көрсөтөлү. Тропикалык Пара штатындагы жолдо алардын автобусу баткакка тыгылып калган экен. Алаңгыча сел суусу көз ачып жумганча жолду жууп кеткен. Тилекке жараша автобус сууга толук кулап түшкүчө жүргүнчүлөр сыртка чыгып кеткенге үлгүрүшкөн экен. Жолду жүргүнчүлөр экен, соңку кабарларды ар дайым сайтыбыздан да окуп тура аласыздар. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбызда макалаларды окуу менен бирге радиобузда боласыз. Ошондой эле биздин кабарларды Facebook жана Twitterден таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Соңку жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.